Демалыштын эртеси таң азанда Магдалалык Мариям менен дагы башка Мариям көргөнү келишти. Аңгыча абдан катуу жер титирөө болду. Анткени жараткан эгенин периштеси асмандан түшүп, көрдүн оосундагы ташты жылдырып таштап, үстүнө отуруп алган болчу. Ал күн нурундай жаркырап, кийими кардай аппак эле. Сакчылар андан коркконунан калчылдап, өлүк кишилердей болуп катып калышты. Периште болсо аялдарга минтип сүйлөдү. Силер коркпогула. Анткени айкаш-чыгачка кадалган Ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өз айткандай тирилип кетти. Келип жаткан жайын карагыла. Анан тез барып шакирттерине Ыйса өлүмдөн кайра тирилип кетиптир. Силерден мурда Галилеяга барат. Аны ошол жактан көрөсүңөр дегиле. Силерге айтарым ушул. Бир чети коркуп, бир чети аябай кубанган аялдар көрдөн шарт бурулуп, Ыйсанын шакирттерине кабарлаганы чуркап жөнөштү. Аңгыча алардын алдынан Ыйса жолугуп, «Саламатсыңарбы?» деди. Аялдар жакындап келип, бутунан кучактап, анын алдына жүз төмөндөп жыгылышты. Ыйса аялдарга: «Коркпогула, боордошторума барып айткыла, алар Галилея аймагына барышсын. Мени ошол жактан көрүшөт», деди. Аялдар жолдо баратышканда сакчылардын айрымдары шаарга барып, жогорку дин кызматчыларга болгон окуяны төкпөй чачпай айтып беришти. Жогорку дин кызматчылар эл башчылары менен жыйын өткөрүшүп, чечим кабыл алышты. Анан жоокерлерге көп акча берип, «Түндө биз уктап калганыбызда шакирттери келип аны уурдап кетишти дегиле. Эгер муну губернатор угуп калса, анда анын көңүлүн биз жайгарабыз. Силер болсо кам санабагыла, баарын өзүбүз бүтүрөбүз», дешти. Сакчылар болсо акчаны алып тигилер айткандай кылышты. Ал эми бул жалган сөз иудейлердин арасында ушул күнгө чейин кеңири тарап айтылып жүрөт. 11 шакирт болсо Ыйса баргыла деп буйрган Галилеядагы тоого келишти. Ал жерден Ыйсаны көрүшүп, анын алдына жүз төмөндөп жыгылышты. Алардын кээ бири мунун чындык экенине ишене албай турушту. Ыйса шакирттерине жакын келип мындай деди: «Көктөгү да, жердеги да, бийликтин баары менин колума берилди. Ошондуктан барып, баардык элдерди Ата, Уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп, менин силерге буйругандарымдын баарын сактоого үйрөтүп, мага шакирт кылгыла. Мына мен акыр заманга чейин баардык убактарда силер менен бирге болом».